Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде лимон кошулган тарталетка. Алгач 550 грамм эленген унга 1 чымчым туз, 150 грамм кумшекердин упасы жана 240 грамм ак май керек. Муздак эрибеген болуш керек. Эми баардык азыктарды аралаштырып, камырыбызды кумга окшогон абалга жеткириш керек. Мына ушундай кумга окшогон камыр болгондон кийин 2 жумуртканы чалып, ортосуна куюп, камырыбызды чогултуп баштайбыз. Камыр песочный тесто болот, ошондуктан аны аябай жууруп, илештин кереги жок. Жөн гана жумуртканын жардамы менен бириктирип чогултуп алабыз. Камырды бат-баттан чогултуп алыш керек, анткени колдун ысыгынан май аябай эрип кетсе, камырыбыз катуу болуп калат. Ошон үчүн мага столдун үстүндө чогулткан ыңгайлуу. Сиз өзүңүзгө карап, эң негизгиси камырды бириктирип алыңыз. Жана даяр болгон камырды муздаткычка 1 саатка салып коебуз. Бир аз үстүн басып, баштыкка салып тегиздеп алабыз, жайганга ыңгайлуу болуш үчүн. Бир сааттай камырды муздатып алгандан кийин эми жайып баштайбыз. Өтө жука эмес, өтө калың эмес, 4-5 мм калыңдыкта жайып алып, жана тоголок кылып кесип, формабызга ылайыктуу кылып кесип, тарталетканын формасын келтиребиз. Камыр өзү эле майлуу болгондуктан формаларды, идиштерди майлаштын кереги жок. Жөн гана салып, жакшынакай формасын келтирип, ашык жерлери болсо кесип салабыз. Бышыруу жолдорун айтсам, камырдын үстүнө сөзсүз түрдө бурчак бастырып коюш керек. Камыр көтөрүлүп, өзүнүн формасын жоготуп албаш үчүн. Жана 180 градуста бышырабыз. Эң биринчи үстүңкү бөлүккө коюп 10 мүнөт бышырып алабыз. Андан кийин бурчактарды алып салгандан кийин астына коюп дагы 10 мүнөт бышырабыз. Мына ушинтип бышкандан кийин формадан чыгарып, эми муздатып коебуз. Ал эми кремине 500 мг сүт керек. Отко коюп ысытып алабыз. Сүт ысыганча 2 жумуртканы чагабыз. Жумуртканын үстүнө 120 грамм кумшекер, 15 грамм крахмал керек. 2 чай кашык болот. Жүгөрүнүн крахмалын коштум. Жана 15 грамм un, кадимки эле унду кошобуз. Баарын аралаштырып, жакшылап аралаштырып алгандан кийин ысыган сүттү өтө кайнатпайбыз, жөн гана ысыганда бир аздан кошуп, жумуртканы көндүрүш керек, бышып кетпеш үчүн. Бир аздан куюп, кайра сүттүн үстүнө куябыз. Эми аралаштырып алып, отко коюп, 5-6 мүнөт сүтүбүз коюланып, крем болуп чыкканча кайнатып алабыз. Улам тынбастан аралаштырып туруш керек. Антпесе түбүнө жабышып күйүп кетет. Улам коюланып баштайт. Мына ушундай коюу крем болгондо алып эми муздатып коебуз. Муздаш үчүн сөзсүз түрдө бетин салафан менен жаап,
кремге тийгизип коюш керек, анткени бетинде корочка пайда болуп калбаш үчүн ушинтип муздатып алабыз. Андан кийин майлуу сливки керек, 200 грамм, 33%тен жогору болуш керек. Чалып, коюланып, крем болуп чыкканча чалып алабыз. Эгер сливки жок болсо, анда ордуна сгущенка же болбосо ак майды деле чалып кошуп койсо болот. Муздаган кремге эми сливкини кошуп, экөөнү бириктирип, жакшылап аралаштырып алабыз. Даяр болгон кремди эми формаларга куюп, муздаткычка салып коюш керек. Жок дегенде 1-2 саатка салып койсок, кремибиз камырга сиңип, даамына келет. Тарталетканын бетине эми лимондон крем жасап алабыз. Ал үчүн 2 жумуртканын сарысына 10 грамм крахмал кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Дагы 2 лимон керек, 100 грамм кумшекер жана лимондун цедрасы керек. Лимондун цедрасын алыш үчүн чөркадан бетин өткөрүп, сарысын гана алабыз. Агы кошулуп кетсе, анда кремибиз ачуу болуп калат. Ошондуктан бизге сарысы гана керек. Лимондун кабыгынан жана даниктеринен тазалап, блендер менен майдалап каша кылып алабыз. Эми бардык азыктарды аралаштырып, отко коюп, крем коюланганча бир 4-5 мүнөт тынбай аралаштырып, кайнатып алабыз. Даяр болгон кремди эми сеткадан өткөрүп алсак, бирдей тегиз жашынакай крем болот. Ысык кезинде өткөрүп алабыз да кремибизди муздатабыз. Муздаган тарталеткаларга эми лимондон куюп, тегиздеп, табитиңизге жараша кооздоп койсоңуз болот. Бул жерде лимонду астына куйса болот. Мен болсо кооз болуш үчүн үстүнө куюп койдум. Албетте башка да түрлөрү көп. Бул бир гана түрү. Эгер бул видео сизге жакса, достор, анда класс басып, менин каналыма катталып коюңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.